Мен көз карашым 7% болсо жакшы болмок. Себеби бул демократиянын жолунда башка партияларга да мүмкүнчүлүк болмок да. Себеби биздин Кыргызстандын тагдырында өзүңүздөр билип атасыздар, 9%ды ашыш өтө кыйын болот партияларга жана баягы кичинекей партияларга мүмкүнчүлүк жок болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, парламент бул маселеге да кайрылып келет. Шайлоо мыйзамына караганда мен ойлойм, президент да макул болот 7%га түшкөнгө. Эми бунун эки медали две стороны дегенде бул эки жагы бар да. Биринчи жагы эми өзүңүздөр көргөндөй канчалык ушул партиялар көп болсо, ошончолук өкмөт туруксуз иштейт экен да. Бир мындай минус жагычы. Себеби айрым учурларда өзүбүз байкадык, акыркы 9 жылда кандай болду, 2010 жылдан бери канча жолу мындай партиялар жөн эле фракциядан, коалициядан чыгып кетип өкмөттү бузганга жолдору оңой экен да. Ал эми башка жагы болсо, эми жаңы мындай ачылып аткан партиялар же жаңы келе аткан күчтөргө бул бөгөт болуп калат экен. 9%. Жакшы жагы мындайча айтканда, мындай жакшы жагы ошол башка мамлекеттерге окшоп, ошол эле Америкага бир эки чоң партия бар дегендей эле бизге дагы мүмкүн келечекте бир 3-4 партиялуу чоң бир партия аягында калат деген ниет менен, анан ошондой эле ушул туруктуу иштеш үчүн деген мындай жазылган мыйзам болуп калды да. Бунун эки жагы бар. Жакшы дагы жагы бар, жаман дагы жагы бар да. Эми шайлоого чейин дагы убакыт бар. 1 жыл убакыт бар. Ал чейин дагы көрөрүз, көрө жатарбыз кандай болот. Бирок эми 9% негизинен көп. 9% көп. 5% деп депутаттар сунуш кылган. Убагында бирок өтпөй көпчүлүк депутаттар 9%ды колдоп, 9% менен кетип атат негизинен. Жаңы партиялар үчүн бул 9% аябай оор маселени жаратат. Ал эми биз буйрса даярбыз. Өзүбүз барабыз. Биздин фракцияда отурган бүгүнкү депутаттар менен чектелбейбиз. Биздин катарыбызда көп жаштарыбыз бар. 5 жыл мурда шайлоо. Убакыт 5 жыл өтүп кетпеди. Андагы жаштарыбыз чоңоюп, саясатка даяр болуп калышты. Катарыбыз Кудай буйруса кеңейет. Мен кошулбайм дегеним, мен саясий күчтөр менен сүйлөшүү болгон жок. Андай башка бир партиялар менен, чоң саясий күчтөр менен кошулбайбыз деп айтканмын. Биздин эшигибиз жаштар үчүн, жаңы күчтөр үчүн ачык. Алар менен дайым биз сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса өзүбүз шайлоого барабыз.